массивин өздөштүрүүдө ошол учурдагы бийликтин элге берген убадалары толук аткарылганда, азыр биз турган көчөлөрдө асфальт төшөлүп, инфраструктурасы толук аткарылып, мында 10 миңден ашуун үй-бүлө жашаган чоң айылда турмакпыз. Бирок өзүңүздөр көргөндөй көчөлөргө төгүлгөн таштардын талканы чыгып, мында адам жашамак тургай бир жан басып келгис ээн тала ойдон турат. Эми буга ким жооп берет жана ээн талаанын мындан кийинки абалы кандай болот? Алдыда жооп издейбиз. 2 желим бөтөлкөдөгү сууну көтөрүп алып, Санжар Эрматов күндүн аптабына күйүп, айылдашына үй салып жатат. Мындай кыйынчылыкта ар бир тамчы алтынга барабар экенин, жада калса муну жаныбарлардагы жон териси менен сезгенин, карапайым эл жыргаганынан эмес, эптеп тапкан терегинен түркүк жасап, кышка акчасы жетпей, паксадан үй уруп жатабыз дейт. Бул жерде ондой турак жай турганы менен анын көпчүлүгү үстү жабылып, бирок каражаттын тартыштыгынан курулушу токтоп калган. 10 жылдан ашык бийликтен үмүт менен күткөн жол, суу, электр жарыгынан дале болсо дайын жок. 10 жыл мурун салынганда биздин акчага бул үй толугу менен бүтөт эле. Азыр быйыл көрүп атасыздар, материал кандай кайсы баада болуп атат. Бул жерде муктаждар көп. Эми основной бай менен муктаж алган байдын өзүнүн үйү бар экен, эми пока олар бу жерге шарт жок үчүн келбей атат. Муктаждар айла жоктон келип жашашып атат. Негизинен ушул жака жумшалган акчалар бизге туура келсе. 2012 жыл жерге кезекке турган адамдардын саны 70 миңге жакындап, маселени чечүү үчүн жергиликтүү жана жогорку бийлик Оштун чет жакасында жайгашкан ошол маалдагы Катта Сай, азыркы Кең Сай массивин өздөштүрүү үчүн 3667 гектар жерге айыл эмес шаарча курабыз деп жеңин түргөн. Ошондо тезинен мамлекеттик деңгээлде комиссия түзүлүп, анын курамына бийликтен гана эмес, жөнөкөй жарандар да кирген эле. Ошол жылдары элге бүт шарттарды түзөбүз. Жакынкы аралыкта бул жерди гүлдөгөн аймакка айландырабыз деп губернатор баш болуп, президент менен премьер-министрлер каш болуп убада беришкен болчу. Ошентип Кең Сай массивине эле 10 миңден ашуун үй-бүлөгө турак жай салуу үчүн жерлер 6 сотуктан бөлүнүп берилген. Кең Сай массивин өздөштүрүү үчүн 2012 жылы мамлекеттин казынасынан 886 миллион 40 миң 742 сом акча каражаты каралган. Анын ичинен ичүүчү сууга 85 миллион 178 миң 920 сом, суугат сууга 108 миллион 31 миң 912 сом, суу кампасына 24 миллион 24 миң 805 сом бөлүнгөн. Ал эми конушту электр энергиясы менен камсыз кылууга жалпы 297 миллион 300 миң 614 сомду түзгөн. Аталган конуштун жолдорун оңдоого жалпысынан 333 миллион 445 миң 888 сом берилген. Кең Сай турак жай конушуна кетүүчү жолдорун курууга 200 миллион 361 миң 262 сом, айылдын ички жолдорун курууга 133 миллион 84 миң 626 сом акча каражаты бөлүнгөн. Сапаргүл Бердалиева Кең Сай массивиндеги жерди бөлүштүрүү боюнча түзүлгөн комиссиянын мүчөсү болгон. Анын бизге берген маалыматында долбоорду ишке ашырууга бөлүнгөн акча каражаттары максаттуу пайдаланылган эмес. Сөзү менен иши дал келбеген, бийлик алмашкан сайын ана баштайбыз, мына кылабыз деген гана куру убада менен арадан 10 жыл өттү. Мен бул кетишти ишенбейм. Бул кетишти 10 жыл, дагы 10 жылдан кийин деле ушул акыбалда болот деп ойлойм. Бул кетишти эч көзүм жетпейт. Эгерде ошончо акча бөлүнгөндө жок дегенде бир айыл же бир көчө бүтпөгөндөн кийин же жол бүтүп калганда дагы элдер жакшына жол менен барып келип, акырындык менен дарак эгип, кичине суу, таза суу чыкпаса да, жөнөкөй суу чыгып турса, дарак эгип кичине көгөрөт эле да. 10 жылда эч нерсе болбогон, эми 10 жылда билбейм, өзгөрүп кеткен такыр көзүм жетпейт. Жалпысынан Кең Сай конушунун долбоорун ишке ашыруунун сметалык баасы 10 миллиард сомдо эсептелген. Бирок 2011 жылы эсептелген бул каражаттын ичинен бүгүнкү күнгө чейин 915 миллион сом гана реалдуу бөлүнүп берилген. Ал акчаны өздөштүрүү үчүн бир нече жергиликтүү компанияларга иш жүктөлгөн. Эң кызыгы бул башында мыйзам менен эмес, ошол эле илгерки тоокелчилик менен башталган. Тендер болгон эмес.
Себеби бул ошол 11-жылы срочно башталыш үчүн өкмөттөн токтом чыккан. Кең сай, ачым, турак жай конуштарынын долбоор курулуш иштери боюнча бир немеден деп прямой заключение менен иш алып барылсын деп. Эми ошон үчүн бир 20-дан ашык 30-дай ишканалар келип атпайбы. Ошто иштеп жүргөн опыты бар ишканалар азыр эле ушундай иштей турган. Конкурс кылабыз, онун заявкасын алабыз, мунун базасын карайбыз, опытын карайбыз. Анан ошондой кылып комиссия менен тандалат. Ошентип азыркыга чейин бүтпөгөн кылым курулушу башталган. Курулуш жумуштарын улантуу үчүн жана турак жай конусунун ишке автожолдордун курулуш жумуштарын улантуу үчүн 653.208 мың сом акча каражаты бөлүнгөн. Ага 10 ашык компания бөлүнүп берилип, компаниялар дээрлик бардыгы ошол жол иштерин бүгүнкү күндө бүтүргөн. Аягына чыгарган. Ал кайсыл иштер? Ошол жерге чыйыр салуу, жолдун чыйырын салып туруп, анан шагыл төшөө иштери менен аяктаган. Ал эми тыгыздоо, асфальттоо иштери бүгүнкү азырынча тең акча каражаты бөлүнбөгөнүнө байланыштуу азырынча турат. Анын ичинен бир компаниябыздын баягы жумушту толук аткарбаганына байланыштуу кылмыш иши козголуп. Кылмыш иши козголгон Су-Транспром Жилстрой ЖЧКсы Кеңсай массивинин кирүүчү жана айыл ичиндеги жолдорду куруу боюнча ишти аткармак. Компания бул иштерди жасоо үчүн тендерден 42 миллион сомдон ашуун акча алса, иш жүзүндө 13 миллион сомго жакын жумуш аткарылбай калган. Муну каржы полициясы иликтеп чыгып, иш сотко да ашкан. Эми ошо убагында ошо иш кылбай жүрдү да. Ишти ошо аткарбай. Так аткарбаган ошол азыркы чейин Су-Транс менен биз деле тартылып атабыз. Onu жашырыштын кереги жок. Эми ошолордун айынан биз деле барып сурак берип, биз деле барып тартылып, анан кимдин канча күнөөлүү экенин ошол сот чечет да. Биз бул компания кимге катталганын, буга чейин кандай курулуштарга катышканын ачык булактардан карап чыктык. Жыйынтыгында Су-Транспром Жилстрой ЖЧКсына Талас Пратов ээлик кылганы белгилүү болду. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, Талас Пратов аттуу ишкерге Магистраль КЖ ЖЧКсы жана Су-Транспром Жилстрой аттуу 2 компания катталган. Эми Су-Транспром Жилстрой ЖЧКсы акыркы 5 жыл ичинде кандай эң ири тендерлерди утуп келген карап көрөлү. Аталган компания Кара Суу шаарындагы жер астындагы өтмөктү курган. 2019 жылы жазында башталган өтмөк ошол эле жылы эгемендүүлүк майрамга карата пайдаланууга берилет деп убадаланганы менен иш жүзүндө 3 жылдан бери пайдаланууга бериле элек. Буга чейин өтмөктүн ичинде жана сыртында жаракалар кеткени байкалган. Мындан улам Экотех инспекция компанияга 23 000 сом айып салып, өтмөктүн жасалгасын оңдоону тапшырган. Бирок бул иштер аткарылганы белгисиз. Ак Буура дарыясынын үстүнө курулган жайкы сахна, Ош шаарындагы алгачкы подиум курулушуна да сынакка жалгыз катышкан Су-Транспром Жилстрой ЖЧКсы жеңүүчү деп табылып, ошол кездеги мэр Айтмамат Кадырбаевдин тушунда ишти башташкан. Ошондо бул курулуш Орто Азияда жок жайкы сахна деген мактоого алып, ачылышына ошол убактагы өкмөт башы Сапар Исаков да катышкан болчу. Бирок кийин сапаты начар болуп, бир канча жолу кайра оңдоодон өткөн. Су-Транспром Жилстрой ЖЧКсы Ош шаарынын Курманжан, Датка жана Туран аймактарын бириктирүүчү көпүрөнү да курган. Сапатында же болбосо бүткөрүү мөөнөтүндө кемчиликтер кетпегени менен Оштун өзүндө эле 23 тендерден утуп чыкканы суроо жаратпай койбойт. 2017 жылы Кадамжай шаарынын тургундары Су-Транспром Жилстрой ишканасынан көпүрөнү курууда кетирилген кемчиликтерди оңдоону талап кылышкан. 2016 жылы Су-Транспром Жилстрой ЖЧКсы катышкан балыкчы корунду жолунун Тамчы Чолпон-Ата трассасынын курулушу тендердеги ызы-чуудан жана акча тартыштыгынан улам үзгүлтүккө учураган. Эми кайрадан Кеңсайга кайтсак, Финпол 2020 жылы эсептөө палатасынын Ош, Баткен, Жалал-Абад облустары боюнча инспектору Кулбак Атабековду кармаган. Ал Кеңсай массивиндеги ички жолдорду өздөштүрүүдө жогоруда айтылган 13 миллион сомго жакын каражатты кымырып алган деп шектелген.
Анткени Кулбак Атабеков сөз болуп жаткан компаниянын расмий катталбаган ээси. Ал эми кагаз түрүндөгү расмий ээси Су-Транспромжилстрой жоопкерчилиги чектелген коомунун жетектеген Талас Пратов да ушундай эле факты менен кармалган. Ишенип берилген мүлктү коротуу беренеси менен үстүнөн кылмыш иши козголгон Талас Пратов менен байланыштык, бирок кенен интервью алганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Сурап көрөйүн дегиле да, азыр суд процесси жүрүп жатат, э? Су-Транспромжилстрой боюнчачы. Мамлекеттик сатып алуулар порталындагы маалыматка ылайык, Су-Транспромжилстрой ЖЧКсы 2015 жылдан 2019 жылга чейин жалпы 33 ири тендерди уткан. Андагы көрсөтүлгөн ири сумма 300 миллион сомго жакын экендиги суроо жаратпай койбойт. Су-Транспромжилстрой компаниясына Кеңсай массиви боюнча козголгон кылмыш иште азырынча Ош шаардык соту карап бүтө элек. Жыйынтыгы качан чыгары да али белгисиз. Кыргыз Республикасынын Жоруктар кодексинин 205 беренеси тактап айтканда ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу жана коротуу беренеси менен Пратов Таласка жана Атабеков Кулбакка жазып иши боюнча ошол айып боюнча айып тагылган жана жазып иши Ош шаардык сотунун өндүрүшүнө апрелдин 16-сында кабыл алынган. Учурда жазып иши айыпталуучу Пратовдун ооруп жаткандыгына байланыштуу өндүрүштөн токтотулган. Мамлекеттик бюджетке келтирилген чыгымдар соттук процессте такталып атат. Экономикалык талдоочулар Кеңсай массиви элди жер менен камсыздоо максат эмес, коррупционерлердин чөнтөгүн кампайткан ири долбоор болуп калды деп эсептешет. Маселен, Мирлан Убайдуллаев акчанын кандай жумшалганына ошол учурдагы бийлик түздөн түз таасир этип, аралашып турган деген пикирде. Акча каражаттары бөлүнсө дагы бүгүнкү күндө ал жыл массивдеги инфраструктуралык өнүгүү дээрлик жок. Эми ошол жерде мен баягы өз көзүм менен көргөн адам катары айтып атам. Бүгүнкү күнгө чейин 1 миллиард сомго аябай көп иш жасаса болмок да. Демек, бул жерде мындай бир маселе пайда болуп атат. Канчалык деңгээлде ошол акча каражаты өздөштүрүлдү, ким тарабынан өздөштүрүлдү жана ошол акча каражаттарын эмне жасалды. Факт боюнча де факто акча бөлүнгөн, де юре эчтеке азыр келип жасала элек да. Маселе мына ошондо болот. Демек, ошол акча каражаттарыны баягы максатсыз иштетилгенби деген дагы ой пайда болуп калышы мүмкүн да бул жерде. Бул жерге тиешелүү, мен айтат элем, тиешелүү органдар, тиешелүү структура жетекчилери дагы ушул жагын бир сыйра караш керек, бир сыйра ойлонуш керек. 1 миллиард сом бул аябай көп акча каражаты. Ошол жерге жок дегенде бүгүнкү күнгө келип ошол жол инфраструктуралык кандайдыр бир иш аракеттер жасалыш керек. 1 миллиард сомго эмне бүтүрсө болот? 275 орундуу мектептин имараты бүгүнкү күндө орточо 80 миллион сом менен толук бүтөт. Үй бүлөлүк медицина борборун болсо атайын шаймандары жок 60 миллион сомго курса болот. 180 орундуу бала бакча үчүн 90 миллион сомдун айланасы керектелет. Ал эми 50 орундуу ооруканага 120 миллион сом сарпталат. Мындайча айтканда 1 миллиард сом каражатка бир калктуу аймакты толук кандуу социалдык объектилер менен камсыздап, андан сырткары эс алуучу жайларды, жолдорду куруп, суу чыгарып, бүт керектүү коммуникацияларды курса болот. Жергиликтүү бийлик болсо арадан 10 жыл өтсө да баягы эле убадасын берүүдөн чарчабайт. Азыр ал жерге көп кабаттуу үй куруу пландалып жатыптыр. Бирок ал качан аткарылат, айтуу кыйын. Анткени Кеңсайдын инфраструктурасы биринчи кезекте аткарылып бүтүшү керек эле. Көп кабаттуу турак үйлөргө куруу үчүн калтырылган жер бар экен. Анан губернатор жактырып ошол жерлерди. Бул жерлерде адыр болгону менен мындай эле бийик адыр эмес, мындай жантайкы адырлар жер экен. Ушул жерге көп кабаттуу үйлөрдү тургузсак болот. Эгерде мындай инвесторлор келген болсо, биринчи кезекте сиздерге жөнөтөмүн. Анан кийин Кудайым буйруса иш алып барабыз деген тапшырмаларды берип келген. Бийлик 10 жыл мурда башталган кылым курулушун бүгүнкү күнгө чейин толук билбейт окшойт. Же бул кадимки бюрократиябы, же бийлик алмашуунун терс натыйжасыбы? Эң кызыгы, али бүгүнкү күнгө чейин бир маселени чечүү үчүн Бишкектен келген комиссиялардын из үзүлбөйт. Биз ушул Кеңсай массивин, Ачы массивин өздөштүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө кат жазып, былтыр жөнөткөнбүз да, губернатордун атынан. Азыр мындай
елдин бардылы ушуну күтүп атпайбы? Жол жок, свет жок. Кантип курабыз адырга деген маселени коюп атышат. Анан мына ачы массивинде деле ошентип немелер жолдорду бир сыйра сүрүп келип токтоп калган да. Ошого байланыштуу кат жазып жөнөткөнбүз, анан ведомстволор аралык комиссия келип көрүп кетишкен. Кең сай массивин карашкан, акт жазып кетишкен. Азырынча бизге жооп келе элек ошол боюнча. Бирок инфраструктураны түптөө канчалык кечеңдей берсе, аткарылган иштер ошончолук сапатын жогото берет. Натыйжада долбоор толук аяктаганда оңдоп түзөөгө кайрадан акча бөлүнүп, мамлекеттик казына ашыкча чыгымга учурайт. Бул жерди, көп айтат, канчалык көп жатса ошончо жакшы деп. Жок, сиз айткандай асфальт шагыл чекеге чыгып кетиши мүмкүн. Андан кийинки жанагы суулар келтирип жана земпалатнага сиңип калышы мүмкүн. Сыны жер бетинин канчалык өлчөмдөгү жемиге чейин ним болуп алып отурушка туура келет. Ошондуктан биринчи земпалаттан турум болгондон кийин өз баганы курган жакшы. Жыйынтыктай турган болсок, эгер өлкө бийлиги Кең сайдын тагдырын соттон башы чыкпаган, баштаган ишин аягына жеткирбеген компанияга тапшырып, элге куру үмүт бербей, өз учурунда бөлүнгөн каражаттарды туура жана багыттуу иштеткенде, азыркы күндө бул көрүнүш таптакыр башкача болмок.